Назарыңыздарда Кубанычбек Аркабаевдин «Бала талашкандар» романынын 4-чү бөлүмү «Каралар кагылышы». Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Жаштайынан жетем дегенине жетип, алам дегенин алып көнгөн Касендин эч качан минтип шагы сынган эмес, ыза болбогон. Айтылуу экс-премьер-министр Надыр Мамбеталиевдин караларга моюн бербеген эр жүрөк уулун каяктагы бир айылдык мергенчи ордуна коюп, катардагы врач чанып кеткени, ал аз келгенсип бүт өлкөгө дүңгүрөй угулганы катуу тийди. Ошол Карөңкүр капчыгайындагы окуя Касендин бүт өмүрүн астын үстүн түшүргөнсүдү. Жашоодо жетишкен ийгиликтерин жокко чыгарып салгансыды. Андыктан башкага алаксыйын десе да оюнан кетпей туруп алды. Ошондо эмнеге мылтыктан корктум? Атып салса дагы жанагы мергенчи Сөрөйдүн колунан жулуп алып, сазайын колуна берип, чөгөлөтүп, кечирим суратып, Зареманын алып келип киши чанган кандай болоорун көрсөтсөм болмок да. Эми элдин бетин кантип карайм? Деген сыяктуу ызалуу ойлор көңүлүнөн кетпей көкүрөгүн эзип туруп алды. Элдин баары эле өзүн келекелей сөз кылып жаткансып эшикке чыга албай калды. Ооба, Касен мындай жеңилүүгө көнгөн эмес. Айтылуу саясатчы Надыр Мамбеталиевдин жалгыз уулу катары ал жаштайынан алам дегенин алып, жетем дегенине жетип көнгөн. Барчылыкта өсүп, басынуу дегенди билбеген, мүнөзү өткүр, бою алып еттүү, өзү тың болгондуктан башкаларды башкарганды, уруп согуп жазалаганды жаштайынан жакшы өздөштүргөн. Анан жакшы көрүп калган аял заты чанып, каяктагы бир таксистпи же мергенчиби ар намысын тебелеп атса каяктан тынчыйт. Андыктан кандай болбосун өч алышы керек. Ошол өзүнүн ким экенине карабай ызалангандарды алдына чөгөлөтүп, бутунан өптүрүп, кечирим суратканда гана жаны жай алчудай. А кантип ушул суроого жооп таба албай койду. Мындай шермендечиликке кабылганын сезген алгачкы мүнөттөн баштап эле Касен өч алуу далбасасын кыла баштаган. Узап кеткен тигилердин артынан кууп жетчүдөй болуп жүгүрүп, өтүп бараткан машиненин алдын тосуп токтотуп, качкан немелерге кууп жетсе көп акча берерин айтып, макул болбогон айдоочусун алка жакадан алып жерге сүйрөп түшүрүп, машинени айдай качууга аракеттенгенде жанындагы жолдоштору кармап калышкан. Алар мындай кылчу болсо ого бетер уятка калаарын айтып жатып эптеп токтотушкан. Ооба, машина жалдап Зареманы кууп жеткенде деле куралы болбогондон кийин колунан эмне келмек? Тигилер кайра чыкыйына мылтык такаса эмне кылат? Анда эле ого бетер абийири кетпейби? Ушул ой мээсине келгенде айласыздан ачуусун тыйып, акыл менен иш кылып, маңдайкы айнеги күбүлүп, арткы дөңгөлөктөрү жарылган машинени айдоочусуна арттан оңдоп алып айдап барууну тапшырып, жол тосуп келе берген. Келерин келгени менен өзүн ызалагандардын артынан дароо эле түшө албаган. Биринчиден Зареманы алып кеткен неменин нарындын кайсы айылынан экенин билбегени кармаган. Билген күндө деле качырып кирип барса да эмне кыла алмак? Каракчы санап бүт айылы көтөрүлсө же милицияга арызданышса кайра эле шермендесе чыккан атпайбы? Ошондуктан Зарема менен аны ала качкан немеден өч алууну оңтойлуу учурга калтырган. Алардын дарек дайынын билиш эле кыйынга туруп, кандай болбосун билип келүүсүн тапшырган кызматчылары бул ишти создуктурушканда ички ызасы буулуктуруп, кимден күчүн чыгарарды билбей, кол алдындагы бейкүнөө адамдарды кагып силккен, айтор жанын коерго жай таппай калган. Мындайда арака баш малган бардык эркектердей эле 1-2 күн өчөшкөнсүп ичип,
Мындан да шыпаа болбой, тетрисинче ички ызасы күчөгөндө өзү жактырган жай спорт залга кире качып, грушаны уруулап күчүн коротуп, ошол жансыз нерседен өчүн алып, бугун чыгарган. Анан бара-бара убакыт дарылап, өзүн колго алып, сезимге алдырбай, акылга салып аңдаса, Зарем аны сүйүп калгандыгынан улам ушундай күйгүлдүккө түшүп жатыптыр. Ага абдан көнүп алганы менен өзүнүкү катары эсептегенинен улам жакшы мамиле кылбай, ички сезими менен эсептешпей зордук көрсөтүп ызалаптыр. Ушинтип өзүнөн да кеткенин мойнуна алганы менен бул аялга болгон ички таарынычы, кек ызасы бөксөрбөй койду. Ага ким экенин көргөзүп, өмүр бою өкүнгүдөй кылгысы келе берди. Жанагы күйөө сөрөйүн чөгөлөтүп, тарпын чыгара тебелесе моокуму канып, чери жазылып, ички бугу чыгат болчу. Бирок бул максатын кантип ишке ашырат? Касен окууну жакшы окуп, окуучулар арасында да башкаларга караганда тың болгондуктан мектепте 1-классынан 10-га чейин лидерликти колунан чыгарбады. Тең туш балдарды башкарып, улууларга кыры көргөзүп, күчүлөрдү баш көтөрпөй тескеп турду. Аларга салык салган күндөрү да болду. Буга биринчиден өткүр мүнөзү, спорттун мушташ түрлөрү менен машыкканы, бардар жана көрүнүктүү үй бүлөдө төрөлүп өскөнү, бирөөлөргө баш ийгенди жаман көргөнү, алардын алдында басынгысы келбегени, тескерисинче өзүнө каш кайтаргандарды кандай болбосун жазалаганды жактырганы жол ачты. Жогорку окуу жайынан да 5 жыл бою лидерликти берген жок. Ар тараптан көзгө көрүнүп калган анын жолун эч ким торой албады. Студенттик күндөр аяктагандан кийин ишкерликти же мамлекеттик жумушту тандашы керек болду. Атасы министрликтеги кенже кызматтардын бирине орноштуруп, тааныштары менен акчанын күчүнө салып, жумуштан жумушка акырындан көтөрүп жүрүп отурмай болду. Бийликтегилерди мелжеп, мындай кичине кызматка алымсынбаган ал буга макул болбоду. Окууну жаңы бүтүп келген уулун атасы канча кыйын болсо да чоң кызматка койдура алмак эмес. Андыктан байлык топтоп, өлкөгө ийгиликтүү ишкер катары көрүнүп алып, жогорку кеңешке өтүп, болбосо шаардык кеңешке депутат болгон соң гана карьера жасамакчы болду. Ошентип эбак түптөлүп, катуу кетпесе да кылдырап иштеп турган атасынын бизнесин колго алып, иш жүргүзө баштады. Белен нерсени эптеп өздөштүргөндөрдөн же азга алымсынгандардан эмес да Касен. Идиректүү жаны ишин бат эле жандандырып, тездик менен өркүндөттү. Буга анын шык жөндөмү, билими, чечкиндүүлүгү жол ачты. Түпкү атасынын атынан коюлган Мараза Грон компаниясын 2-3 жылдын ичинде бутуна тургузуп, ар тараптуу өнүктүрүп, өлкөдөн гана эмес, чет жактан да күргүчтөгөн кирешелерди алып келе баштады. Ошентип элге ийгиликтүү бизнесмен катары тааныла баштап, келечеги ишкерликте экенине көзү жетип, баягы жаштык эссиздиктерин таштап, турмушка олуттуу карап, кыскасы баары өз жолу менен бараткан. Жаркын келечектен күмөнү жок эле. Капыс чыга калчу кыйынчылыктар менен тоскоолдуктарды оңой жеңерине ишенчү. Андыктан эч нерседен коркчу эмес. Ошондой күндөрдүн биринде кеңсесинде отурса спорт кийимчен, кара көз айнек тагынган сомодой бойлуу жигит үстүнө шып этип кирип келди. «Байке, сиз каяка? Киргенге болбойт», деп анын алдын тосконго үлгүрбөй калган секретаршасы артынан кирди. Мындай өзүн билемдикти эч качан көрбөгөн жаны бул сүзө качырган немени ордуна коймокчу болуп: «Эй, эмне керек сага?» деп ордунан тура калганында тиги үнүнөн кандайдыр сүрдүүлүк байкалта кебелбеген түрдө унчукту. «Карындаш, шефиңде 1-2 ооз сөзүм бар. Айтып чыгайын», деп анан өзүнө кайрылды. «Салам, Касен братан. Сага общактын салам дубайын алып келдим. Алар братвалардын дойласын бербесе болбой турганын эскертишип, мына бул кагазды берип жиберишти. Азырынча тааныша тур, биз дагы байланышабыз. Болуп туранда, мен 1 жумадан кийин келем.
деп шарт артына бурулуп кандай кирсе ошондой чыгып баратып: «Мына карындаш, шефиңдин 1 мүнөттүк да убактысын алган жокмун», деди. Анын бул жоругуна түшүнө бербеген Касен колуна тийген кагазга кандайдыр бир жийиркеничтүү немеге карагандай үстүртөн көз жүгүрткөнүндө негедир тааныштай сезилген көп сандар көзүнө урунду. Эми үңүлө түшүп жакшылап караса, өзүнүн Мараза Грон компаниясынын 1 жылдык жүргүзгөн соодасы менен өндүрүшүнөн тапкан кирешеси тууралуу маалыматтар экен. Алар чындыкка жакын жазылып, өзүлөрүнүн эсебинен бир аз гана айырмаланып, бул кирешенин 10%, тактап айтканда 300 000 сомдой каражат каралардын үлүшү экени ачык жазылыптыр. Аны төлөп коюусу керектигин сылык түрдө билдирилиптир. Каралардын кылмыштуу топтору ийгиликтүү ишкерлерден салык катары өз үлүштөрүн алып турарын угуп жүрчү. Бирок алардын минтип өзүнө да кайрылаарын ойлобоптур. Кандайдыр жамандыктын илеби келгендей ичиркене түшүп, колундагы алакандай кагазды будалай кармап, бир тоголок жумшак затка айлангыча мыжып турду. Өмүрү мындай жагдайга кабылбаган, бирөөлөрдүн коркконунан аргасыз акча берип көрбөгөн жаны эмне кылаарын билбей ары-бери баса берди. Өзү деле мектептин жогорку классында окуп жүргөнүндө достору болуп төмөнкү класстын балдарына салык салып жүрчү. Алар муну акчанын жоктугунан эмес, өз кыйындыктарын тастыкташ максатында чоңдуктарын көрсөтүш иретинде жасачу. Ал эми өзүнүн улуулар мындай жорукка барышчу болсо татыктуу каршылык көрсөтүп, керек болсо мушташканга чейин барып, бир тыйын да берчү эмес. Азыр эми кашкырлар мыйзамынын жетегинде иш жүргүзгөн каралар дүйнөсүнүн муздак көлөкөсү өзүнө түшкөндө чындап сестене түштү. Анткени алар оңой жоо эмес эле. Керек болсо кара күч менен курал колдонуп максатына жете тургандардан болчу. Алардын зордугу капчыгын эле бөксөртпөстөн өз өмүрүнө коркунуч туудуруп, жакындарына да салакасы тийгизиши мүмкүн эле. Ушуну түшүнгөнүндө дароо эле коргонуш керек экенин ойлоду. Сурагандарын берип кутулсамбы деген да ой көңүлүнө келе калды. Аны ар намысы дароо айдап чыгып, минтсе өмүр бою аларды багаарын, кашкөй жан дүйнөсүн басынтып алаарын түшүндү. Эмне, бармактайынан бери мушташ, кармаш өнөрлөрү менен бекер машыкты беле? Спортсмендерге жөн эле демөөрчүлүк кылып жүрөбү? Демек, кармашыш керек. Буга бийлик эрки да, эр жүрөктүүлүгү да, кара күчү менен каражаты да жетмек. Бир гана корккону мындай согуштун салакасы жакындарына тийип калышы толук мүмкүн эле. Уюшкан кылмыштуу топтор баш ийбегендерди ар кандай илеге салып, багынтышаарын, андай айла амалдарга адамдыкка жатпаган ыпылас жоруктарда кирерин билчү. Андыктан биринчи өз коргонуусун бышыкташ максатында жанына курал алып жүрө баштады. Үй бүлөсү менен өзүн кайтартуу үчүн 2 жан сакчы жалдады. Кичинесинде спорт залда мушташ өнөрү менен бирге машыгып, ортодо ынак мамиле жаралып, бирок азыр арасы алыстап кеткен жигиттерди издеп таап сүйлөшүп, азыр жөнөкөй кесипте иштеп жүргөн алардын бирөөсүн айдоочу кылып алды. Экөөсүнө компаниясынан жумуш таап берип, жагдайды түшүндүрүп, кыйын кырдаал жаралса колдоо күтөрүн ачык айтып, макулдугун алды. Бул аракеттер бекерге турган жок. Эсептеп көрсө, жанагы каралар сурап жаткан каражаттын жарымын чапчып жыгылыптыр. Сактык чараларындагы күчөтчү болсо бергиси келбей жаткан акчасынан ашып түшчүдөй. Бирок бул чыгымдарга анын ичи оорубады. Анткени ага ар намыс абдан кымбат болчу. Ошентип бир жуманы коргонуу машакаты менен өткөргөн Касен татыктуу каршылык көрсөтүш максатында каралардын кийинки жүрүшүн күтө баштады. Бир жумадан кийин келем деген алиги жигит убадасына тургансып, мурункусундай эле секретаршанын тосконуна карабастан кабинетине кирип келип демитип турду. «Салам, Касен братан, ойлондуңбу? Ойлонсоң жообун тезирээк айт.
дегенинче болбой, сырттан башка бөлмөдө жашынып турган жан сакчысы кирип келип, аны колдон ала толгоп, бутка тээп чөгөлөткөндө Касен басып келип, эгинен өйдө көтөрүп ызырына сүйлөдү. Эй, канчык, силер бизди ким деп ойлойсуңар? Келе десиңер эле бери калчу бир байкуштардан эмеспиз. Керек болсо өзүңөрдү чөгөлөтөбүз. Кана, айта сал, ким сени жиберди? Касен братан, сен чоң жаңылышып жатасың. Бизге каяша айткандар оңбойт. Андан көрө айтканды аткара берсең болмок, деп бул күтүүсүздүктөн өзүнө келе түшкөн тигил коркута сүйлөгөндө Касен ичтен ары катуу уруп, тиги өзүрө түшүп, өзүнө араң келгенде эгинен өйдө көтөрүп кайра ызырынды. Айт, ким жиберди сени? Жайлап сал элегимди. Дуа жиберди. Касен братан, минтпей койсоң болмок. Ал сени кечирбейт эми. Дуабы? Ошо дуаңа айтып кой, бир тыйын бербейт экен деп. Бара берсең болот. Макул, айтканда да кандай айтам, деп колу бошогон тиги артка кетенчиктеп бурула берип, жан сакчыны жөөлөп өтүп, бир чоң аттап эшикке атып чыгып, кылчая берип, ички ызасы менен жиннен улам калчылдаган колун кезеп, бирдеме айтчудай болуп барып, туттуга түшүп чыга жөнөдү. Дуанын атын укканда Касен канчалык эр жүрөк болсо да сестене түштү. Ал өлкөдөгү бүт кылмыштуу топтордун ана башчысы болчу. Караларды ар кандай калчап, каш кайрыган ишкерлерди катуу жазалап, каражатын түбүнө чейин кактаарын угуп жүрчү. Дуанын мындай зөөкүрдүгү өзүнө тиешеси жоктой сезилчү эле, эми мына өз башына түшүп отурат. Бирок өзү ким да, Дуа ким? Дуа көп болсо карышкыр сымал кашкөй немедир? Кара күчүнө таянып, ишкерлердин өзүнө теңелбегенинен, коркоктугунан пайдаланып кылчусун кылып жүрөт. Өзү болсо Айтылуу Надыр Мамбеталиевдин уулу, каралар дүйнөсүнөн кем калышпаган спортчулардын арасында кадыр баркы бар. Өзү да кармаш мушташ өнөрү менен машыккан. Кези келгенде өлкөнү башкарар дымагы бар мен деген жигиттерден эмеспи? Демек, кара өзгөй Дуа менен кармашып, аны ордуна коюшу керек. Мындай каралардын негизги ыкмасы капысынан чыга калып атып кетүү, сабап салуу, жакындарды барымтага алуу эмеспи? Демек, согуш башталды. Азыртан коргонууну күчөтүп, Дуанын капыскы соккусун алдын алуусу керек. Ошентип кандай кылышты ойлонуп отурганда, каалга какпай эле жан сакчысы үстүнө кирди. Дуанын кишисимин дедиби? Деп сурады ал, өзүнө суроолуу караган Касенден тайсалдай түшкөндөй эки жагын каранып. Ошондой деди го. Дуанын кишиси болсо анда жаман экен. Ал чын эле эч кимди кечирбейт деп уккам. Муну менен эмнени айткың келип турат? Дуага каршылык көрсөтпөй эле койсоңуз болмок. Ал аябай мыкаачы неме? Мыкаачы болсо болгондур. Аны мага эмне айтып жатасың? Өз ишиңди кылсаңчы, деди жан сакчысынын эч нерсе болбой жатып, Дуанын атын укканда эле коркуп кеткенине жини келе түшкөн Касен. Касен байке, кечирип коюңуз. Мен сизге майда чүйдө рекеттер эле тийишип жатканго деп ойлогом. Бирок сиз ажыдаардын куйругун басып алдыңыз. Эми жөн койбойт. Ошон үчүн эмне кылышым керек экен? Тигинин артынан кечирим сурап чуккайын беми? Эмне кылсаңыз өзүңүз билиңиз. Бирок мындан кийин мен сиз менен иштеше албайм. Кечирип коюңуз. Мага да сенди коркок жан сакчынын кереги жок. Бар жолуңа түш. Жогол, деп кыйкыра сүйлөп, колун шилтеп, бул бир заматта куйрук түйгөн жан сакчы Сөрөйдүн артынан жетип барып, коколчудай боло умтулуп, бет алдынан карс жабылган каалгага чейин аттап барып, кайра ошондой келип креслосуна бой таштады. Мына согуш башталды. Эми ал кимдин ким экенин көргөзөт. Мына бул жан сакчы сымал коркоктор четтен чыгар. Кайра жакшы Дуа менен чарпышкыча кимдин ким экенин да көрүп алам.
андан жеңилсем да жигиттик намысымды сактап, абийиримди алдында ак калам. Жеңилбесем дуаны ордуна койгон баатыр катары даңкталам. Демек, дуа камыңгыча тезирээк аракетке барыш керек, деп ойлоду ал, чындап сыналар кез келгенин түшүнүп. Качып кеткен жан сакчысы айткандай, майда чүйдө эрекеттер тийишип атат деп ойлоп, дуанын куйругун байкабай басып алгандан кийин Касен өзүнүкү менен кошо жакындарынын да өмүрүн коркунучка кептегенин аңдап, жайбаракаттык кылса жеңилээрин ойлоп, дароо ыкчам аракеттерге барды. Кадыр баркын салып, чоң спорт дүйнөсүнүн белдүү жигиттерине жагдайды түшүндүрүү менен жардам сурап, дуага каршы бирге турууну өтүндү. Алардын көпчүлүгү бул согушка аралашкысы келбегени менен өзүнүн жардамын алып, жакшы санаалаш болуп жүргөн ишенимдүүлөрү мындай кыйчалыш учур жаралганда таштап кеткенге абийирлери чыдабай жардам берүүгө белсеништи. Алардын кеңеши менен дуанын капыскы соккусун алдын алып, камынтпастан күтүүсүз кадамга барып, мушташ эрүүлүнө чакырды. Башкача айтканда, каралардын негизги согуштук илеси болгон капыстан куралдуу кол салууга жеткирбестен жигиттик намысын козгоп, ачык кармашка чыгармай болду. Ушундай кылса гана ал кексе карышкыр жашынган коңулунан ачыкка чыгып бермек. Болбосо колунда күчтүү куралдары бар баш кесерлердин бул чоңтоунан жеңилип калмак. Ошол эле күнү дуага салык төлөп жүргөн ишкерлердин биринен анын кишилеринин телефон номурун алып, мындай мазмундагы билдирүү жөнөттү. Дуа, сен катылбачу жигиттерге катылып алдың. Биз сен ойлогондой койдой жооштордон эмеспиз. Андыктан сураган акчаңды бербейбиз. Садага катары берген анча-мынча каражатка ыраазы бол же кечирим сурап, экинчи бизге катылбай турганыңды убадалап, бутка чалынбай жолдон чык. Бул шартыбызга макул болбосоң, чыныгы эркектерче жекеге чык. Жообун тез бер. Касен дуаны бир чакырса утаарына ишенген жок. Анткени дуа картая түшкөнү болбосо, дале болсо өз табын жоготпогон кыйын балбандардан эле. Кармаша келгенде өзүнүн соккуларына чыдап көтөрүп, анан колуна эптеп илинтип алса соо коймок эмес. Ал эми топтошкон мушташка чыкканда спортсмендер берки караларга оңой эле үстөмдүккө жетишмек. Жооп болжогонунда эле көп күттүргөн жок. Эртеси жумуш күнү башталаары менен баягы каккы жеген дуанын кишиси адатынча катчы кызды көңүлгө илбей, эшик какпай үстүнө кирип келип кыска айтты. Салам, Касен братан. Билдирүүңдү дуа окуп, эрөөлүңдү кабыл алды. Жекеме жеке шартын, жолукчу жерин айтсын деди. Дуа 5 кишиси менен эртең саат кечки 6-да жанына эч кандай курал жарак албай, Сокулук айылынын түштүк жагындагы эгини чабылган ачык талаага келсин. Мен да 5 киши менен эч кандай куралы жок барам. Спорт кийимчен болобуз. Ошол жерден күч сынашабыз. Жеңилсек шартыңарга көнүп салыгыңарды төлөйм. Жеңилсеңер мени жайыма коесуңар. Болгону ушул. Биз буга макулбуз. Анда биз айткан күнү 5 кишиңер менен келе бергиле. Бирок жаныңарда курал болбосун. Мейли, бирок биз силердин куралсыз экениңерди кайдан билебиз? Алдын ала 1 кишиңерди жиберип, бизди бүт айлананы текшертсеңер болот. Биз булуң буйткадан чыга калып атышып, ашыкча кан төгүлгөн адилетсиз согушту каалабайбыз. Ошон үчүн эркекче чечишели деп жатабыз. Эркекче болсо анда эркекче. Бирок куралыңар жок экенин биз да алдын ала текшертебиз. Дуаңа ушуларды айтып кой. Калганын телефон аркылуу сүйлөшөбүз. Бара бер. Сүйлөштүк анда, деп дуанын кишиси кандай кирсе, ошондой эле көздөн кайын болду. Эркекче деп айтылган сөздү өзүн чыныгы эркек сезгендер, өзгөчө спорт менен каралар дүйнөсүндөгүлөр шерт сыяктуу карманышат.
Андыктан бул жекеме жекенин шартын эч ким бузмак эмес. Бирок бул эки топтун чыры тереңдөөсүн, бири-бири жок кылуусун каалаган башка күчтөр бар болчу. Бул учурда дуа бүт өлкөнүн каралар дүйнөсүн тескеп турганы менен ооматы кетип бараткан. Анткени Москвадан короновать этилген жаш бөрү кыйсыпыр келип, каралар дүйнөсүндө таасир талашуу башталып, эки жак өз ара аңдышып турган. Ал келери менен дуадан запкы жеген бизнесмендер алдына баш калка сурап барып, колтугуна кире качып, ортодогу душмандашууну ого бетер чыңалтып жиберген. Кара дүйнөнүн мыйзамдуу таажысын кийген кыйсыпыр өзүнө бийлигин бербей жаткан дуага караганда күч жагынан чабалыраак болгондуктан согушка анча батын албай турду эле, оңдой берди болуп узун кулактарынан Касен менен дуанын ортосундагы капыс тутанган чыр жөнүндө, эки жактын жекеме жеке болчу кезигүүсү, ал тургай андагы коюлган шарттар тууралуу угуп, ушундан пайдаланып, булардын ортосуна от жагып, спортсмендерди өз жагына тартуу чечимине келип, катуу даярдык көрдү. Эрөөл белгиленген жерге Касен жарым саат эрте келип, бул буудайы чабылып, саманы жыйналган аңыздын этегине чыгып, машинасын келген жагына каратып, дуаны күтүп отурду. Ал жанына бокс менен кикбокста далай ирет чемпион болгон. Ал күчү толуп турган балдарды алып, бул жаш күчтөр менен дуанын карт бөрүлөрүн бир шилте менен алып түшмөкчү болду. Бул рингдеги кадимки күч сынашуу эмес, кааласа адамдын жанын сууруп алчу каралар менен болчу кагылыш болгондуктан спортчулар сыртынан сыр алдырбагандары менен ичтеринен өрүпкүп да, тынчсызданып да отурушту. Аларды машыктыруучулары менен спорт дүйнөсүнүн өлөктөрү бул кагылышта эч кандай курал колдонулбай турганына ишендирип, көп иш-чараларда демөөрчүлүк кылган Касенди колдоп коюуларын өтүнүп, бул үчүн жакшы акча төлөнөрүн убадалашкан. Касен да бул жаш жигиттердин өмүрүнө өзү жооп берерин ойлоп, эртеден бери эрөөл болчу айдоонун айланасын өз кишилерине көзөмөлдөтүп, дуанын куралдуу буктурма коюусунун алдын алган. 6:15 мүнөт калганда айдоонун өздөрү келген этегинен чоң джип машинеси көрүнүп, бир аз берирээк келип токтоду да, телефондон кошумча сүйлөшкөн боюнча андан бир киши түшүп бери басты. Муну көрөрү менен Касен да бир жигитин аларды карай жөнөттү. Эки жигит айдоонун ортосунан кезигип, курал жок экенин өз ара текшеришкен соң кайчы өтүшүп, айдоонун эки четиндеги машиналардан курал издешти. Аларда отургандарды сыртка чыгарып, чөнтөк баштарын опузалашты. Эч кандай курал табылбаган соң артка кайтып келишери менен жолдоштору менен кайра жөнөштү. Ар бири 5 кишиден турган эки топ чабылган буудайдан калган сөңгөктөрдү кычырата басып, түрүлгөн жеңдүү колдорун чыңалта муштум түйүп, чытылыңкы кабактарынын алдынан каршылаштарга кадала карап, катуу качырчу ирмемди күтө калбаат кадамдап келатышты. Бир топтун ортосунда эңгезердей боюн түз кармап, жаш чагында ушундай өтө алибеттүүлүгүнөн улам кыргызча дөө деген атка конуп, кийин орус тилине тууралана дуа болуп өзгөргөнү жөн жерден болбогонун тастыктагансып, башкалардан жарым жартылай бөлүнө дуа келе жатты. Экинчи топтун ортосунда жанындагы шериктеринен жашынын улуулугу менен гана айырмаланган Касен баратты. Касен дуа жөнүндө бала кезинен бери эле угуп жүрчү. Аны үлгү тутпаса да, эч кимге баш бербеген кашкөйлүгүнүн арты менен капысынан кылмыш дүйнөсүнө аралашып калган айылдык жөнөкөй спортсменден өлкөнүн каралар дүйнөсүн калчаган атаманга айланганына баа бербей койгон эмес. Ошол атын укканда адам сестенчү баш кесерлердин башчысы менен минтип Мушташ майданында турмак.
жөн эле кезигем деп ойлоп да койгон эмес. Бул дагы тагдырдын тамашасы окшойт. Эми мына тагдыр чечер учур улам жакындап, карсылдаша мушташар аралык кыскарып келе жатты. Касен Дуанын жаштайынан күрөш менен машыгып, көптөгөн ийгиликтерге жетишкенин эл катары билчү. Андыктан анын аюунукундай чеңгээлине тутулбастан аралык сактап, уруп буйтоо ыкмасына салып мушташмак болду. Муну спортсмендер да кеңеш катары айтышты. Ошентип эки топ бири-бирин сүзө качыра кирип келишип, саамга токтоло калышты. Касен Дуаны сынай карады. Дөөдегидей эле эңгезердей бою бар ал эбак 40 жаштан өткөндүктөн чапчаңдыктан калып, спорттук формасын жогото баштаганы байкалды. Экөө өз тобунан бөлүнүп, бирин-бири карай жөнөштү. Сустайган ак саргыл жүзүнөн кекерлүү мыскыл, тике караган чекир көзүнөн заар сезилген Дуа өзүнө карата амал ойлоп койгон Касенге бетме бет келгенде барскандай муштумдуу колун өйдө көтөрүп, алаканга айланта сунуп саламдашмакчы болгондо, Касен анын жаман оюн түшүнө калды. Эгер азыр колун берсе, экинчи кайра тартып ала алмак эмес. Ал тургай көз ачып жумгуча көтөрүлүп келип жерге былч эте түшүп, бул барскандай муштумдардан тургуз болуп жанчылмак. Бирок салам берилип жаткандан кийин алик албай койгонго да болмок эмес. Андыктан Касен аны алаканга алаканы менен шак эттире чаап жиберип, карыштыра кармап калгыча колун тартып алып, дароо артка кетенчиктей берди. Алгачкы аракети ишке ашпай калганда, Дуа ачууга алдырып жиберди белем, өгүздөй өкүрүп, сууда чабак ургандан бетер үстөкө босток кол шилтей ургулап качырып сала берди. Андан ушундай соккуларды күткөн Касен ыкчам чегинип, аз жерден артындагы дөңгүлгө чалынып жыгыла жаздап, зорго кутулду да тигинин күүсү бастап, сактыгы азайганынан пайдаланып, оң буту менен сол каптал талаштыра күрсеттире катуу тээп алды. Бирок бул сокку Дуага чымын чакканчалык сезилбей, тескерисинче ого бетер жаалдантты белем, баягыдан да ыкчамдыкта колдорун үстөкө босток шилтегелеп, кайра качырып сала бергенинде сактануусу бекем Касендин ордуна абаны курулай муштагылады. Дуанын өгүздөй өкүрүгү чыгып, качырып сала бергенде, сүйлөшүлгөн боюнча Касендин жигиттери күтүүсүздөн чабуул койду эле, эки башчынын эрүүлү менен иш бүтөт деген ойдогу каралар айласыз коргонуп, каршылык көрсөтүп, кырчылдашкан мушташ башталды. Көчө мушташын көркүнө чыгарган, мындай салгылаштарда далай жеңип, жеңилип да көргөн кылмыштуу топтун мүчөлөрү менен рингдин көй кашка чемпиондорунун беттеши көпкө созулбады. Касендин сол тарабындагы алибеттүү жигитке чабалыраак каршылаш кабылды белем, чарпыша келгенде эки рет бет талаштыра таамай уруп, кериле түшүп ичке тепкен соккудан бүрүшө түшүп жер сүзө кулады. Татыксыз каршылашы тез жарактан чыкканда кол кычуусу канбай калган жигит аны каптал талаштыра дагы бир жолу катуу тээп, дээрге алы келбей, эси ой түшкөн неме эшик төрдөй чубалжый суналганда эки жакты карай берип, жан жагында айгыша кармашып жаткан өнөктөшүнө жардамга умтулуп, экөөлөп жалгыз немени бир заматта балжа булжа кыла сабап, жер жаздантышты да бири берки жолдошуна болушканы чуркаса, экинчиси Дуанын катуу соккуларынан буйтап, бул жерден кыйла окчуңдай түшкөн Касенге жардамга жүгүрдү. Бул учурда Дуа качып мушташкан Касенди кубалайм деп күчүн ысырап кылып күйүүгө түшкөнү менен аны эми гана колго илентип, ай буйга келтирбей балбандык ыкмага салып, көтөрүп чаап, жанчкана калган болчу. Жетип келген жигит капталдан ары келиштирип туруп катуу тепкенде да кебелбеген түрүн сактай кармана калып, Касенди бет талаштыра берип калганга үлгүрдү. Бирок кийинки катуу соккуларга туруштук бере албай, бир капталына
кулап түштү. Барскандай муштумдан эси эңирей түшкөн Касен бир азга жатып өзүнө келгиче жардамга келген жигит Дуаны үстүккө бостук тепкилөө менен жанчып жиберди. Ошентип бир заматта көптүккө айланып үстөмдүк кылып жеңишке жетишкен Касен аздан кийин жигиттери менен Дуа баш болгон кың кыстап жерде жаткан каршылаштарын калтырып бул жерден алыстады. Алар айдоонун аркы башына калтырылган машинага түшүп кайра өтүп баратышканда аеосуз токмоктолгон Дуа баш болгон каралар бири-бирин тургузуп жөлөп таяп өздөрүнө келип жаткан эле. Жеңиш менен кайтып келген Касен чоң жардамы тийген жигиттерди сыйлагыча бул ийгилигин жууп отурганында Дуа чалып, алса сөгүнүү аралаш ызырынып: «Эшек, эркек эмес экенсиң. Биз эмне деп сүйлөштүк эле? Бирге бир чыгабыз дебедик беле? Булуңдан чыга калып кол салганды эми сага мен көргөзөм», деп Касен жооп айткача болбой өчүрө салды. Касен ага дароо чалып: «Эй, Дуа, эмне жыгылган күрөшкө тойбойт болуп жатасың? Экөөбүз бирге бир чыгабыз деген шартты качан койдум эле? 5 кишиңе 5-өөбүз чыгып баары эркекче болду го. Сөзүңө туруп согушту кайра баштаба», деди. «Эй бала, курал колдонбойбуз. Бирге бир чыгабыз дедик эле. Бирок сен сөзүңө тура алган жоксуң. Эми мага таарынба», деп кайрадан телефонду өчүрдү. Касен бул карт бөрү алданып калганына ызаланып жатканын туура түшүнүп, ал укса жанымдагы балдар жаштык кылып экөөбүздүн эрөөлүбүзгө аралашып кетишти деген жүйөнү шылтоо катары айтайын деди. Бирок анын минтип чалып жатканынын башка бир чоң себеби бар экен. Ал эртеси эле белгилүү болду. Көрсө Дуа жекеме-жеке жүргөн талаадан эптеп аяк башын жыйнап, жигиттеринин көбүрөөк таяк жегендерин жөлөп таяп машинасына келип, жаңы эле отуруп жөнөп кете береринде обочодон кимдир бирөөлөр тарабынан аткыланып, бир жигити жарадар болуп, өзү машинасынын ок өтпөс темирден жасалгандыгынан улам гана аман калыптыр. Бул эки тараптын мунасага келишин каалабаган үчүнчү күчтөрдүн кутуму экенин түшүнгөн Касен Дуа менен кандай болбосун байланышып, абалды түшүндүрүп, өзүнүн актыгына ишендирип, чагымга алдырбоого чакырмакчы болду. Бирок ал байланышуудан качты. Мындан улам эзели бирөөдөн жеңилип ыза көрбөгөн карт бөрү жанагы өзүнө карата жасалган кутумду шылтоо кылып өч алгысы, болгондо да курал жарак колдонуп кан төккүсү келип калганы түшүнүктүү болду. Мындай согуш Касен үчүн абдан опурталдуу болчу. Анткени анын Дуаныкындай канкор чалыш жигиттери жок эле. Ал эми өзүнө жардам берген спортсмендерди бул согушка аралаштырууга болбойт болчу. Ишенчиликтүү эки досу жана тажрыйбасыз эки жан сакчысы менен ыңгайсыз абалга кептелип, коркунучка кабылган Касен мындай абалдан аман чыгыш үчүн бүт өлкө боюнча канатын жайган, бийликке чейин таасири бар Дуага жаш мыйзамдагы ууру кыйсыпыр гана туруштук бере аларына көзү жетип, аны менен биригүүнү чечти. Бирок сагызгандай сак кыйсыпыр менен байланышуу кыйынга турганда атасынын досу, ийгиликтүү бизнесмен Төлөш Аяш атасы менен бул мыйзамдагы уурунун мамилеси бар экенин угуп, анын кеңешин угуп жардам сурады. «Кап, Дуага бекер эле каршы чыгыпсың. Ал мелжигенин кандай жолдор менен болсо да албай койбойт. Залакасы катуу тийип калышы мүмкүн. Жаратылышта деле карга кузгун менен ит куштун өз үлүшү берилип турат. Анын сыңарындай ийгиликтүү ишкерлерге каралардын салык салмагы башынан эле болуп келе жаткан иш. Сураганын берип кутулсаң болмок экен. Антмейин бул кесептер жөн иштете койбойт. Азыр Дуа бүт өлкөнүн каралар дүйнөсүн тескеп турганы менен ооматы кетип баратат. Анткени жаш бөрү кыйсыпыр Москвадан таажы кийип келип, таасир талашуу башталды.
Дубадан запкы жеген бизнесмендер анын алдына баш калкалап жатышат. Анын үстүнө кыйсыпыр ишкерлерди дубачасынан көп тоногон жок. Минтип отурса жакында экөө кагылышат го. Мага десең бир өлүп бир калсын дечи. Бирок бул согуштун салакасы бейкүнөө бирөөлөргө тийбесе экен. Сен эми ушундай болуп кеткенден кийин элчилеп кыйсыпыр менен жакындашып, берчүңдү берип болсо да дубадан кургон. Ал деле кыйсыпырга өткөнүңдү билсе, батынып кол сала албайт болуш керек. Мен аны менен бир ишенимдүү кишиси аркылуу байланышып, берчүмдү берип турам. Ошого жолуктурайын сени, деп караларга канчалык каршылык кылса да алы жетпесин. Андыктан кур намысты коюп, сурагандардын бериши керек экенин дагы кайталап айтып, Касенди кыйсыпырдын кишиси менен кезиктирди. Ошонун эртеси Касен кыйсыпыр менен жолугушуп, жаралган жагдайды түшүндүрдү эле каралар дүйнөсүндөгү карьерасы шырк кетип, Москвадан мыйзамдагы уурунун таажысын жаңы кийген бул 30га чыга элек жигит жылуу кабыл алып, дубаны жеңген эрдигин жогору бааларын айтып, мындан кийин бири-бирин колдогон достордон болууну сунуштап, Касен аны кабыл алды. Ошондон кийин экөөнүн мамилеси жакшырып, 2-3 ирет жолугушуп да жиберишти. Мындан улам шаарда болуп жаткандарды көз жазымынан кетирбеген коомчулукта Касен Мамбеталиев караларга кошулуп кетиптир деген ушак жүрдү. Аңгыча Төлөш Аяш атасы айткандай, эки кочкордун башы бир казанда кайнабайт болуп, дуба менен кыйсыпырдын ортосунда согуш башталды. Болбогон бир майда кагылышуудан тутанган бул от шаардын ар кайсы жериндеги бир нече атышуу менен уланып, тажрыйбалуу баш кесерлерден турган дубанын кылмыштуу тобунун жеңиши менен аяктап, кыйсыпыр баш болгон бир нече кишинин башын жутту. Касен кайрадан коргоочусу жок калып айласы кетип турду. Канчалык сактанса да, күндөрдүн биринде үйүнүн алдынан таяк менен куралданган 2 киши кол салып, катуу сабап кетишти. Мээси чайкалып, башы жарылып, колу сынган Касен ошондо ооруканадан Зареманы жолуктуруп, жактырып калып, торуна түшүргөн эле. Ооруканада 1 айдан ашык дарыланып чыккандан кийин Касен дубадан кабар күттү. Анын койгон кандай талабы болбосун аткармай болду. Антпесе бул канкор жайына койбосун түшүндү. Бирок дуба эч кандай кабар айттырбады. Талап да койбой дайынсыз жоголду. Буга абдан таң калып, баш кесерлер баары бир эле акыры бир күнү кылмыштуу аракеттерге бараарынан кооптонуп жүрдү эле. Мунун себебин эч күтпөгөн адамдан, болгондо да атасы Надыр Мамбеталиевден укпаспы? Балам, деди бир күнү атайы чыгынып кеңсесине келген ал олуттуу сөз айтарын билдиргендей үнүн жасап. Сен менин жалгыз уулумсуң. Эжелериң бирөөлөрдүн бүлөсү. Жээндер болсо эл болбойт. Небере кыздарым да убагы келгенде өз жолдорун таап кетишет. Ошон үчүн сен эркек балалуу болушуң керек. Келин төрөй албай калды деп атат апаң. Төрөй албаса айла жок, башкадан балалуу болуп, кандай болбосун менин тукумумду улашың керек. Балам, мен баарын билем. Дубага каш кайрый коем деп кыйсыпырдан баш калка сураганыңды. Ал жеңилгенде дубанын кишилеринен таякталганыңды. Эми болсо анын көрсөтмөсүн күтүп жүргөнүңдү. Бирок коркпо, алар эми сени сабамак тургай жаман сөз да айта алышпайт. Мен дубага өз байланыштарым аркылуу чыгып, сенин башыңдан бир тал чач түшчү болсо, мамлекеттик машинаны көтөрүп, бүт бандасы менен түрмөгө тыгарымды эскерттим. Бул менин колумдан келет. Анткени премьер-министр турмак президентке чейин таасири чоң кишимин. Кудайга шүгүр, көп шакирттерим мамлекеттик органдарда отурушат. Өкүл балам ички иштер министринин орун басары. Алардан өтүнчү болсом, дубаны бир заматта камакка тыгышат. Дуба муну жакшы түшүнөт. Ошон үчүн эми сага тие албайт. Каап балам,
Өткөндө дуа тийише баштаганда эле Төлөш Аяш атаңдан кеңеш сурабай мага айтканыңда эч жабыр тартпайт элең. Мен аны бир заматта ордуна коймокмун. Милиция караларды байкамаксан болгону менен алардын ар бир кыймылын көзөмөлдөп турат. Кантсе да колунда армиясы бар мамлекеттик орган эмеспи? Кааласа кылмыштуу топторду бир заматта жок кылат же абакка тыгат. Ошон үчүн мен турганда эч кандай дуа аттуудан коркпой эркин жаша. Карьера жасайсыңбы, ишкерликте эле каласыңбы өзүң бил. Бир гана суранычым эркек балалуу болуп учумду узартсаң болду, деп өтүнгөн. Ошондон кийин Касен каралардын капсалаңынан кам санабай, өзүн кайрадан коопсуз сезе, ээн эркин жашай баштаган. Ооруканадан Зарема менен таанышып, жактырып калган жаны анын артынан түшкөн. Эңсегенине кандай болбосун жетип көнгөндүктөн, анын сезими менен көп эсептешпей, зордукчул аракетке салып, өзүнүкү кылса да жүрөгүн багындыра албай, көңүлүн суутуп койгон экен. Минтип каяктагы айылдык мергенчиге тие качып, анысы өзүн катуу кемсинтпедиби?